Эл көртерликтин артынан түшүп театрга баруу маданияты жоголуп кеткен. Совет ордундагыдай борбордогу өнөр адамдары жайында гастролдоп эл аралап чыкпай калган. Өнүксүн өлкөм деген урандын астында уюштурулган концертте эл Күмөндөр Абуловдун, Келдибек Ниязовдун жогорку маданияттагы сатирасын угушса, Жоролор тобунун жоруктарына боору эзилгенче күлүшүп, чер жазышып, эс алышты. Кытайча кандай эле? Борбордон келген артисттердин өнөрүн сагынып калганы залга жык-жыйма толгон элден байкалып турду. Сүрөп коштоп таланттардын өнөрүн тыңдабастан ак калпагын кийгизип, сахнадан сый-урмат көрсөтүштү. Дегел артисттерди эл ээрчиши керек. Артисттер элди ээрчитип, саясатын дагы, идеологиясын дагы элге жеткирип, элди ээрчитип туруш керек. Ал эми элди ээрчип, элдин табитине жараша кылам деп, мисалы үчүн башка бир колорити башка ырларда же болбосо башка бир тарбиясы башка биздин кыргызга жарашпаган бир чыгармаларды алып келүүгө биздин акыбыз жок. Ошон үчүн элди биз ээрчип атканы бул туура эле. Биз колдон келишинче туура жака ээрчиткенге аракет кылабыз. Элди маданиятка ээрчите алган артисттердин келгени көрүүчүлөрдү кубандырды. Театрдын астанасын аттабаган адамдар искусство менен таанышууга мүмкүнчүлүк алганына жеттин албай кубанышты. Концерт аябай жакшы. Жанагы буга чейин мен театрга көптөн бери кире эле келем. Бүгүн эл аябай көп болду. Айрыкча апалар, аталар, жаш балдар көп болду. Анан бүгүнкү концертте биздин жердештерибиз Күмөндөр байке, Келдибек байкелер жакшы өзлөрүнүн тамашаларын айтып күлдүрүп беришти. Арасында жаш ырчылар бар экен, алардын ырлары мага жакты. Эл дагы көптөн бери ушундай өздөрүн көрүп, артисттерибизди ушу көрүп сагынып калган экен. Бүгүнкү күн үчүн ара жакшы күн деп ойлойм. Биз дагы өнүгүшүбүз керек, кыргыз эли биз да кошулабыз, тилектешпиз. Элдин маанайы жарык болуп, жаркырап жайнап жакшылыкты ушинтип келип бат-бат келип элдин маанайын, ой пикирин угуп турса жакшы, мындай билип турса. Нарын облусун түрө кыдырган концерттик программа белгилүү артисттер менен катар жергиликтүү эл шайырлары дагы өнөрлөрүн тартуулап, жаңы таланттардын сахнага чыгуусуна шарт түзүлдү. 2013-жылдан бери ушул МТС ачып, ушул Өнүгүү партиясынын элге жардам берген көргөзөлү. Биздин максатыбыз ушу концертти бекер коюп, элдин маанайын ачканча, экинчиден ушу Өнүгүү партиясын жакындан таанытып, эмне иш кылдык, эмне жасадык, ошону жакындан тааныталы деген эле максат. Концерттик программа 14-июнда Кочкор районунда старт алып, Жумгал, Нарын райондорунда болуп, Нарын шаарында, Ат башы менен Актала райондорунда 2 күндөп кыдыруу жасалып, аягында 9 районунун элине өнөр тартуулоо менен жыйынтыкталды.